Саламатсыздарбы, урматтуу студенттер. Бүгүнкү сабактын темасы жогорку чыңалуудагы аба чуалгыларынын механикалык бекемдиги. Аба чуалгысы бул ачык аба аркылуу электр энергияны алыс аралыкка берүү жана бөлүштүрүү үчүн керек болгон түзүлүштөрдүн курамы. Тактап айтканда, ачык абада опораларга проводдорду изоляторлор аркылуу бекитилет. Аба чуалгысынын механикалык бекемдиги бул опоралардын, проводдордун, изоляторлордун, чагылгандан сактоочу тростордун механикалык бекемдигине тескери таасирин тийгизүүчү жагдайлардан пайда болгон механикалык жүктөргө же болбосо тактап айтканда механикалык чыңалууга туруктуулугу болуп саналат. Аба чуалгысынын механикалык бекемдигин эсептөөнүн алдында биз сиздер менен аба чуалгысынын түзүлүш элементтерине көңүл санап өтсөк. Биринчиси бул провод, кийинкиси опора, кийинкиси изолятор, ал эми кийинкиси чагылгандан сактоочу трос, ал эми кийинкиси траверс жана аба чуалгысынын арматуралары. Аба чуалгысынын долбоорлоодо негизинен эки бөлүктөн турат. Биринчиси электрдик бөлүгү, ал жерде аба чуалгысына коюлуучу проводдордун жара кесилиш аянты жана маркасы тандалат. Ал эми экинчиси долбоордун, экинчиси түзүлүш бөлүгү. Түзүлүш бөлүгүндө болсо аба чуалгысына орнотулуп турган опоралардын саны, опоралардын ортосундагы аралыгы, изоляторлордун саны, проводдун өздүк салмагынан илүү жаасы жана проводдун акыркы точкасынан жерге чейинки аралык чендери белгиленип коюлат. Жана ушул жерде дагы белгилей кете турган нерсе, ошо түзүлүш бөлүгүн долбоорлоодо негизги акыркы жылдардагы байкалган климаттык шарттар дагы эске алуу менен болот. Ал бул таблицада көрсөтүлгөн, мисалы 500 киловольттогу линияны долбоорлоо үчүн акыркы 15 жылдагы начар климаттык шартты эске алуу менен долбоорлоо керек. Мына кийинки таблицада болсо электр орнотмолорун орнотуу эрежелерине ылайык мен белгилеп айткандай, биринчи номиналдуу чыңалуу бизге белгилүү болот, кийин фазалардын ортосундагы аралык, кийин опоралардын ортосундагы аралык, анан опоралардын бийиктиги жана проводдун эң ылдыйкы точкасынан жерге чейинки аралык бул таблицада көрсөтүлөт жана ошо электр орнотмолорду орнотуунун эрежелеринен тандалып алынат. Анан негизинен аба чуалгыларынын атмосфералык аба чуалгылардын бекемдигин эсептөөнүн алдында биз сиздер менен аба чуалгысынын бекемдигине тескери таасирин тийгизүүчү жагдайларды санап өтөбүз. Алар мисалы биринчиси бул атмосфералык жана коммутациялык ашыкча чыңалуу. Атмосфералык ашыкча чыңалуу качан пайда болот? Бул чагылган түшкөндө пайда болот. Бул чагылгандан сактоо үчүн бизде фазалык проводдордун үстүндө опоранын эң чокусунда илинген чагылгандан сактоочу тростор бар. Ошол тростор сактайт. Ал тростор опора аркылуу жерге туташтырылган. Ошондуктан чагылгандан пайда болгон чыңалууну ал жерге өткөрөт. Чагылган түшкөн учурда чыңалуусу 1000 киловольттон жогору болот. Ал эми электр тогу болсо 200 килоамперге чейин жетет. Анан кээ бир учурларда дагы ушу изоляторлордун пробой болгону байкалат. Пробой болгон учурда бул жерде опора менен проводдун ортосунда электр дугасы же болбосо доту пайда болот. Бул учурда биз ушул чагылган түшкөн участокты өчүрүшүбүз керек. Коммутациялык ашыкча чыңалуу бул выключательдерди өчүрүп жандыруунун негизинде пайда болот. Ал учурда проводдорду биз разрядниктердин жардамы менен сактай алабыз. Кийинки тескери таасир тийгизүүчү жагдай бул шамал болуп салынат. Шамал болгон учурда опорага, проводко, изоляторго, чагылгандан сактоочу троско горизонталдуу механикалык жүк пайда болот. Ошол учурда опоралар сынышы мүмкүн, провод үзүлүшү мүмкүн, тростор дагы үзүлүп кетиши мүмкүн. Бирок биз англиялык окумуштуу барго, Бафорттун шкаласына ылайык шамалдын ылдамдыгы 0,5 метрден 6 метрге чейин болгон учурда проводдордо термелүү пайда болот, же болбосо вибрация. Бул термелүүнүн жыштыгы жогору болот, 5 герцтен 50 герцке чейин жетет. Ал эми амплитудасы кичинекей болот, проводдун сечениясынан гана 2-3 эсе чоң болот. Ал эми аралыгы болсо 2 метрден 10 метрге чейин жетет. Бирок кээде термелүү көп убакытка созулгандыктан проводдун механикалык бекемдигине тескери таасирин тийгизип, проводдор үзүлүүгө учурайт. Ошол учурда бизде атайын түзүлүштөр бар, виброгаситель деп. Ошол жүктү проводко илип коебуз. Кийинкиси бул шамалдын ылдамдыгы 15 метр секундадан ашкандан кийин проводдордо чайкалуу же болбосо пляска пайда болот. Бул чайкалуунун негизги жыштыгы төмөн болот, 0,2 герцтен 0,4
4 герцке чейин болот. Ал эми анын амплитудасы жогору болот. 0,5 метрден 5 метрге чейин жетет. Ал эми аралыгы болсо эки опоранын ортосун түзүшү мүмкүн. Ошон үчүн бул учурда дагы проводко, опорага, троско салыштырмалуу горизонталдуу чоң механикалык жүк таасир этет. Ал учурда опора сынып кетиши мүмкүн, провод үзүлүшү мүмкүн. Андан сактоо үчүн биз распоркаларды пайдаланабыз. Распорка деген бул проводду ордунда бекитип, анан илип коюуга жардам бере турган түзүлүш. Кийинки негизги тескерин таасир тийгизүүчү жагдай бул проводдогу муз тоңулар. Муз тоңу качан пайда болот? Бул негизи кыш мезгилинде пайда болот. Абанын температурасы -2 градустан 10 градуска чейин болгон учурда кар жааганда проводдорго, опораларга кар келип түшүп, муз тоңулар пайда болот. Ал учурда деле вертикалдуу салыштырмалуу механикалык жүк пайда болот кошумча. Андан сактоо үчүн ошо провод сынып, үзүлүп, ал эми опора сынып кетпеш үчүн биз ошол аба чубагынын башында турган көмөкчү чортондо чукултуз ташууну уюштурабыз дагы. Чукултуз ташуу болгон учурда провод аркылуу чоң төгөтөт дагы, проводдо турган муздар эрийт. Мына биз сиздер менен жогоруда аба чубалгысынын механикалык бекемдигине тескерин таасир тийгизүүчү жагдайларды карап өттүк. Эми ошол жагдайлардан пайда болгон салыштырмалуу механикалык жүктөрдү эсептөө үчүн бизге вектордук диаграмма көрсөтүлгөн кийинки сүрөттө. Вектордук диаграммада аркылуу биз сиздер менен жүктөрдү эсептейбиз. Биринчи жүк проводдун өздүк салмагынан болгон жүк. Бул барабар төмөнкү формула менен эсептейбиз. Бул жерде Ж0 деген бул проводдун өздүк салмагы, ал эми F деген бул проводдун жара кесилиш аянты. Кийинки диаграмманы карасак, ушу бул вертикалдуу багыттагы күч болуп атпайбы? Кийинки вертикалдуу багыттагы күч бул муз тоңудан пайда болгон күч. Буну биз төмөнкү формуланын жардамы менен эсептейбиз. Бул жерде бизге тааныш болбогон бирдик бул Ж0 деп турат. Бул Ж0 болсо ошол тоңгон муздун тыгыздыгын билдирет. Ал эми ВГ деп турат. Бул болсо тоңгон муздун калыңдыгын билдирет. Д болсо проводдун диаметри, F болсо бизге белгилүү проводдун жара кесилиш аянты. Эми ушу эки күч тең вертикалдуу болуп бир багытта болгондуктан бир экөөнүн суммасын суммалап өздүк салмагынан жана муз тоңудан пайда болгон жүктү табабыз. Кийин бул вектордук диаграммага көңүл бурсак, шамал болгон учурда дагы бизде жүк пайда болот дедик. Шамал болгон учурда горизонталдуу жүк пайда болот. Аны гамма 3 менен белгилейбиз дагы. Ал бизде альфа төмөнкү формуланын жардамы менен эсептейбиз. Бул жерде альфа деген бул шамалдын ылдамдыгынын, багытынын ылдамдыгынын бирдей эмес басымынын эсепке алуучу коэффициент. Кийинки KL деген бул эки опоранын ортосундагы полетту эсепке алуучу коэффициент. SX деген бул проводдун аэродинамикалык коэффициент. Бул муз тоңгон учурда проводго дагы аэродинамикалык коэффициент башка болот. Ал эми муз жок мезгилде башка болот. Ал эми V менен биз шамалдын ылдамдыгын белгилейбиз. D бул проводдун диаметри. F бизге белгилүү. Кийинки салыштырмалуу жүк, мисалы кыш мезгилинде байкалат. Бул муз тоңгон учурда шамал болгондогу жүктү табабыз десек, анда биз аны гамма 5 менен белгилейбиз дагы, аны төмөнкү формула менен эсептеп чыгарабыз. Бул жерде баардык коэффициенттер деле бизге белгилүү, ошондуктан анын кайталоонун кажети жок деп ойлойм. Андан кийин жай мезгилинде негизи проводдун өздүк салмагынан жана шамалдан болгон жалпы күчтү табыш керек болсо, анда биз бул жерде көңүл бурсаңыздар, вектордук диаграммада ал тик буручтуу, үч буручтукту берип турат. Ошондуктан Пифагордун теоремасына ылайык бул жерде гамма 1-дин квадраты плюс гамма 4-түн
квадраты деген формула аркылуу эсептеп алууга болот. Андан кийин кыш мезгилинде байкалуучу жүк бул кыш мезгилинде проводдун өздүү салмагы болот, муз тоңу болот жана кыш мезгилинде болгон шамалдан болгон салыштырмалуу жүктөрдүн баардыгын суммаласак, бул жерде деле бизге Пифагордун теоремасы менен табууга болот. Гамма жети менен суммалык жүктү табыш үчүн бул жерде төмөнкү формула менен эсептейбиз. Сиздер менен бир жыйынтыктоочу салыштырмалуу механикалык жүктөрдү эсептеп алдык. Эми ушул салыштырмалуу механикалык жүктөрдүн маанисин электр орнотмолорду орнотуу эрежелерине ылайык түзүлгөн жол берилген механикалык чыңалуу менен салыштырабыз. Жол берилген механикалык чыңалуу бул провод, грозозащитный тростор үзүлбөй, опоралар сынбай иштей турган максималдуу жүктүн деңгээли. Ошондуктан алюминий проводдор үчүн 105%, ал эми болот алюминийден жасалган проводдор үчүн 110%га уруксаат берилет. Көңүл бурганыңыздарга чоң рахмат, саламатта болуңуздар.